Бейиш нуру. Бул акыйкаттар Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бул машина саатына 300 км жол жүрөт. Ал эми бул самолет болсо 3000 км. Эми ушул жерден бир нече суроо туулат. Биринчи суроо. Ушунчалык бат ылдамдык менен бараткан машинанын үстүнө же самолеттин үстүнө топту коюп кое турган болсок, топ ордунан кыймылдабай турабы же дароо эле тоголонуп түшүп кетеби? Экинчи суроо. Эгерде бир нече машина жолдо түз эле жүрбөстөн ордунда айланып тегеренип жүрсө, бири-бирине тийбей, сүзүшпөй кете алабы? Үчүнчү суроо. Ушунчалык чоң ылдамдыкта бирок үн чыгарбастан, абаны кирдетпей, күйүүчү майсыз жүрө алабы ушул улоолор? Албетте жок. Бул баарыбызга маалым. Андай болуусу мүмкүн да эмес. Ал эми азыр көңүлүңүздөрдү булардан да бат ылдамдыкта жүргөн улоого бурмакчыбыз. Бул улоо жогорку улоолордон дагы да ылдам, дагы да коопсуз, күйүүчү майсыз учкан же жүргөн, үстүндөгү нерселерди учурбайт же түшүп кетпейт, өз жолунан чыкпайт же үн чыгарбай кетет. Ал сыяктуу дагы толтура улоолор бар экендигине карабай, бири-бири менен кагышып сүзүшпөйт. Бул улоо эмне болушу мүмкүн? Албетте бул улоо жер. Жер шарынын ылдамдыгы саатына 108 000 км түзөт. Тагыраагы атылган эң ылдам октон 6 эсе бат учат. Буга кошумча жер шары түз учпастан өз огунда айланып, чемирилип учат. Кызык. Ушунчалык бат учкан шардын үстүндө баратканыбызды билебизби? Жер шары бат учкандыктан коркуп же олку-солку болуп жатабызбы? Жер шарынан катуу үн чыгып, кыжалат болуп жатабызбы? Албетте жок. Жер шары ылдам учат. Ылдам учканына карабай андан үн чыкпайт. Айланып учса да биз олку-солку болбойбуз. Анын күйүүчү майы да жок. Жолунан адашып же башка жака бурулуп да кетпейт. Же болбосо башка планетага барып, урунуп, талкаланып да калбайт. Эмне үчүн мындай? Себеби жер шарынын эң сонун башкаруучусу бар. Жер шарын ылдам айланса да биз үчүн коопсуз, бейпил, тыптынч кылып койгон. Ал башкаруучу атомдун айланасында айланган нейтрон жана протондорду кандай жеңил башкарса, жер шарында, күн системасында, галактиканы да ошондой ыкмада жеңил башкарып жатат. Ал башкаруучу Аллах. Аллах жер шарын биз үчүн ыңгайлуу бир макулук кылып берген. Аллахтын Муназзим, Хаким деген ысымдары бар. Муназзим ысмынын мааниси тартипке салып, мыйзам чегинде кармоо. Ал эми Хаким ысмынын мааниси болсо акылмандуу, келечекти көрө алган деген мааниге келет. Жер шарын, күн системасын, галактиканы башкарууда Аллахтын ушул Муназзим жана Хаким деген ысымдары көрүнүп жатат. Тагыраагы Аллах тартипке салып, мыйзам ченемдүү кылып, акылмандуулук менен бир максатты көздөй ушундай чоң системаны башкарууда. Биз үчүн жер шарын бейпил кылган Аллахка мактоолор болсун. Бейиш нуру.